7-июль. Машаякчы бир тууганың сени капа кылса. Күнөөдөн арылып, адил жашашыбыз үчүн ал биздин күнөөлөрүбүздү өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты. Силер анын жарааты менен айыктыңар. 1 Петр 2 бөлүм 24 аят. Машаякчы бир тууганыбыз күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сураса, биз эмненин негизинде аны кечиребиз жана кек сактабайбыз. Бирөө бизге каршы абдан жаман иш кылса, биздин ага каарданбаганыбыздын жана акыйкаттыкты талап кылбаганыбыздын себеби ал машаякчы болгондугунда эле эмес. Тескерисинче, машаякчы адам ушундай иш кылса, биз дагы да көбүрөөк капа болот эмеспизби? Ананда кечирип койчу деген сөздөр көп учурда түрү суук жамандыктын айынан ооруган жүрөгүбүздү такыр соорото албагандай сезилет. Бирок машаякчы бир тууган ушундай иш кылганда, Кудайдын бизге жамандык кылгандарга каарын төгөм деген убадасы бул жагдайга туура келбейт. Себеби азыр машаяк Исанын ичинде жашап жаткандарга эч кандай айып коюлбайт. Римдиктер 8 бөлүм 1 аят. Анткени Кудай бизди, машаякчыларды, каарга эмес, биз үчүн өлгөн Теңирибиз Иса машаяк аркылуу куткарылууга белгилеген. 1 Тессалоникалыктар 5 бөлүм 9 аят. Андыктан машаякчылар кылган жаман иши үчүн жаза албай кутулуп кетчүдөй сезилет. Анда акыйкаттык болоруна кантип ишенсек болот? Машаякчылык ишеним бул күнөөнүн олуттуулугун маскара кылуу эмес экенине кантип ишенсек болот? Буга жоопту машаяктын айкаш жыгачын караганда табабыз. Бизге каршы нукура ишенүүчүлөр жасаган бардык жаман иштердин жазасы Исанын өлүмү аркылуу төлөнгөн. Кудайдын элинин бардык күнөөлөрү Исанын мойнуна жүктөлгөн деген жөнөкөй, бирок укмуштуу факты ушуну билдирет. Теңир баарыбыздын күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү. Ишая 53 бөлүм 6 аят, 1 Петр 2 бөлүм 24 аят. Бир туугандарыбыздын бизге каршы кылган бардык күнөөлөрүнүн жазасын жана тиешесин Кудай машаякты азап чектирүү аркылуу чындап берген. Андыктан машаякчылыкта күнөөгө карата жеңил ойлуулук кылынбайт. Машаякчылыкта биз чеккен азап маскара кылынбайт. Тескерисинче, машаякчылыкта күнөөлөргө ушунчалык олуттуу мамиле кылынгандыктан, күнөөлөрдүн көйгөйүн чечүү үчүн Кудай өз уулуна азап чектирген. Кимдир бирөө бизге каршы кылган жаман иши үчүн кандай гана жазага татыктуу деп ойлобойлу, машаяк ал иш үчүн алда канча көп азап чеккен. Эгерде биз машаякчы бир тууганыбызга карата кек сактап жүрсөк, демек биз машаяк өзүнүн айкаш жыгачтагы азабы менен Кудайдын элинин күнөөлөрү үчүн жетишерлик жаза өтөбөгөн деп эсептеген болобуз. Бул машаякка жана анын айкаш жыгачына акарат кылууга жатат. Эч кимибиз мындай кылгыбыз келбейт.